49-bölüm. Анан Жакып уулдарын чакырып, чогулуп келгиле, силерге алдыда эмне болорун айтып берейин. Жакыптын уулдары чогулуп келгиле, кулак салгыла, атаңар Ысрайылды уккула деди. Рубейн менин тунум, сен менин күч кубатымсың, күчүмдүн башатысың, кадыр баркың артып кудуретке жеттиң. Сен суудай ташкындаганың менен эч кимден артык болбойсуң, анткени атаңдын жаткан жерине кирип төшөгүн булгадың. Шимон менен Леби экөө бир тууган. Алардын кылычтары катаалдыктын куралдары. Мен алардын кеңешине катышпайм, алардын жыйынына атак даңкым кошулбайт. Анткени алар ачуу калтырып, эркектерди өлтүрүштү, өз каалоолору боюнча букалардын тарамыштарын кесишти. Алардын каарына наалат, анткени ал катаал. Алардын ачуусуна каргыш тийсин, анткени ал жаалдуу. Аларды Жакыптын арасына бөлүштүрөм, Ысрайылдын арасына чачам. Жүйүт, сени бир туугандарың көкөлөтө макташат, колуң душмандарыңдын мойнунда болот, атаңдын уулдары сага таазим кылышат. Жаш арстан Жүйүт уулум Олжодон кайтып келе жатат. Ал баш ийип, арстан сымал, ургач арстан сымал жатты. Аны ким тургуза алат? Элдештирүүчү келмейинче Жүйүттүн колунан бийлик таягы түшпөйт, тукумунан мыйзам чыгаруучу кетпейт. Ага элдер баш ийишет. Ал жүзүм сабагына кодигин байлайт. Эң мыкты жүзүм сабагына ургачы эшегинин баласын байлайт. Шарапка кийимин, жүзүм ширесине жамынчысын жууйт. Шараптан көздөрү жылтырап, сүттөн тиштери агарат. Забулун деңиз жээгинде кемелер токтоочу жайдын жанында жашайт. Анын чеги Сидонго чейин жетет. Исахар эки суунун ортосунда жаткан күчтүү эшек. Ал бейпилдик жакшы экенин, жер жагымдуу экенин көрдү. Жүк көтөрүү үчүн ийнин тосуп, салык төлөө үчүн эмгек кыла баштады. Дан Ысрайылдын бир уруусу катары өз элине калыстык кылат. Дан жолдо жаткан жылаан, жолуңдан чыккан уулуу жылаан болот. Атынын бутун чакса, чабандес чалкасынан кетет. Теңирим, сенин жардамыңдан үмүттөнөм.